Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматовичтин Алымбек-Татка аймактык башкармалыгында эртең менен жүргүзүлгөн рейдте бир канча тапшырмалар берилген. Берилген тапшырмалардын негизгиси спорттук техникалык коомдук уюмунун айланасындагы жеке менчик, башкача айтканда ДАСАФтын айланасындагы жеке менчикти тактоо боюнча иштер жүргүзүлүп, анда төмөндөгүлөр аныкталган. Ушул турган аймагыбыз азыр Алымбек-Татка муниципалдык аймактык башкармалыгына караштуу, башкача айтканда Южный кичи шаарчасындагы ДАСАФ деп жер болот. Бул жер өз учурунда 1985-жылы 16-июлда Ош шаарынын эл депутаттар комитетинин 316-чечими менен жалпы 16 гектар жер тилкеси ушул жерге спорттук техникалык коргонуу уюмунун Оштогу бирикме уюмуна караган жер болгон. Бирок азыр учурда бүгүнкү күндө бул жердин жалпы аянты жеке кандайдыр бир жолдор менен жеке менчикке өтүп, мамлекеттик кадастр мекемеси тарабынан раздел бөлүкчө болуп туруп, бардыгы сатылып кеткен жеке менчиктин колуна. Бүгүнкү күндө аталган уюмдун болгону 28, башкача айтканда 29 сотик жер тилкеси эле калган. Ошо азыркы турган жерибиз ушу 29 сотик жер калган. Бүгүнкү күндө бул боюнча атайын териштирүү иштери юристтер тарабынан жүргүзүлүп атат. Териштирүү жыйынтыгынын аягына чыккандан кийин ошол убактагы кандайдыр бир жолдор менен сатылып кеткендиги, эмненин негизинде сатылып кеткендиги боюнча юристтер юридикалык баа берип, тиешелүү иштер жүргүзүлөт. Дагы кошумча маалымат айта кетсек, азыркы учурда мамлекеттин саясаты боюнча жеке менчиктин колуна өтүп кеткен бардык мамлекеттик жер тилкелери, ошондой эле имараттар муниципалдык менчикке же мамлекеттик менчиктин балансына өткөрүү иштери болуп атат. Бул да бир чоң бир жер тилкеси деп эсептейбиз. Буюрса ушул жер тилкени кайтаруу боюнча дагы тиешелүү укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдары менен биргеликте иш алып барабыз.